үчтөрдө сүйүү жок, муздак болот аларчы. Ошон үчүн адамдын баардыгы сүйүү издейт. Жашоого болгон махабат, тирүүлүккө болгон махабат ушул сактайт адамдычы. Жек көрүү ошол адамдын акылынан келип чыгат, иллюзиясынан, элестен. Мен ушуга турмушка чыктым, өмүр бою жакшы жашайм деп ойлойт. Мен бул жерге окууну бүттүм, өмүр бою ушул кесиптен менин аркасынан байыйм деп ойлойт. Жок, азыр баардыгы 2 минуттан ичинде өзгөрүп атат. Бүт. Адамдын акылы гибкий болуш керек. Икемдүү, тез өзгөрүп туруш керек. Үчтөр болсо чыныгы мугалимдер да окута беришет. Сиз айткандай көрсөтүп окутуп аябай ачуусун келтирет. 3 айымдар. Сиз айткандай азыр көрсөтпөй окуткан 2, мисалы, көрсөтпөй. Аны 1 дагы көрсөтүп окутат, элдин баарын элдин көзүнчө муну алып койбойсуңбу, мынтпайсыңбы, башы жок деп айтат дагы, ошо менен аброюн түшүрүп салат мырзанын. 3 дагы ошондой. Ал 3 башында энергиясы бузулуп электе тили жетет тунчукпаганга. Биринчи түшүнүп көрөт, аябай камкор аял болот, тамак ашты аябай мол кылган, үйгө береке алып келген, өтө көп байлык бакыттын баарын алып келген аял болот башында. Андан кийин эгерде баарын өзү билип эле жасай берет бүт нерсени. Биздин устатыбыз мына Жанат Кожомжаров, менин устатым, ушул сүт сайды жайылткан, аябай сыйлайм, жакшы көрөм. Ушул бир да өзүчү Жанат агай. Анан айтат, аялы дагы бир, келиними 3 алдык дейт. Анан аялым сурап атат дейт, мына 3 ала берелиби келинди деп. Булар чыца менен жашашат дейм. Анан ала бер, 3 баарын өзү билет, ала бер дедим дейт. Анан айтат, аялым чалып дейт, Жанат, бул келинибиз бар жокту өзү билип кыла берет экен деп атат дейт. Анан ооба 3 да ал суратпай эле бар жокту жасай берет. Анан кийин биз эгоисттер аны талкалайбыз дегенде анан түшүнүп атам да, анткени бирлер эгоист, өзү мен деп гана ойлонот, менин келиним деп жүрөт, жакшы колдойт. Бирок 3түн жан дүйнөсүн 3 эмнеге анчалык аракет кылып атат, түшүнбөйт эч ким. Ал иштей берет, аябай көп жумуш жасайт, акчанын баарын алып келет, үйгө ташыйт. Үйөт да, 3чү аябай көп. Анан ошон мен баарын жасадым, булар менин баардыгы мендей болуп кам көрүш керек деп ойлойт. Бирок ал жерде эч ким кам көрбөйт ага. Дагы деле мурункудай иштей бер, дагы деле бизди карай бер. Сен эчтеке болбойсуң, сен кыйынсың го, сен акча таап жүргөнсүң, дагы таап кел деп дагы сурай беришет. Бала чакасы өзгөчө 3 аялдын биринчи запкы чегет. Бул мисалы үчүн мына 3тө камкордук бар да. 3 аялга кыйын, 3 мырзага жакшы. Энергия бирдей, бирок 2 мырза менен айымда башкача болуп атпайбы? 3 мырза эң мыкты мырза. Ааламда жок андай мырза. Анткени алар бардык үйдү толтурат. Айымга эң жакшы шарттуу 3 гана түзөт. Бүт нерсени. Сыртка алып чыкпайт, бейчеги ичпейт, чекпейт, жаман жолго түшпөйт, сызыктан чыкпайт, честно жүрөт, так сүйлөйт. Баягы кыздар кыялданат го. Ичпеген, чекпеген, теппеген. Мени баккан, ушундай акылдуу күйөөм болсун деген акылдуунун баары ошол 3төр. Өтө туура сүйлөйт бардыгын. Бүт китептеги адам да, китеп да өздөрү. Ошентип жүрүшөт. Айымдар дагы ошентип жүрөт башында. Анан кийин бузулат булар дагы. Баягы эгосы, напсиси, булар напсиси, 3түн напсиси, мен эң жакшы күйөө болом, мен эң жакшы аял болом деп ойлонуп алат да. Эң жакшы адам жок. Себеби башка эго башка жакты карап турат. Алар жакшы аял болсо колдоно берет, жакшы мырза болсо колдоно берет. Жанындагы. Эч ким өзгөрөйүн дебейт. Ал күтө берет. Бул дагы качан мага ушундай кам көрөт экен. Мендей болуп, мен кам көрүп атам, бул өзү билиш керек деп ойлойт. Өзү эч ким билбейт. Ошондо ал сына баштайт дагы, 3 мырза дагы бузулат. Аябагандай катал, категоричный, принципиальный болуп чыгат. Көп сүйлөйт, такыр токтобой калат. Мээсин кагып алып башкара баштайт да. Немеден чыгарбай, чийинден чыгарбай. Мен айткандай болсоң бирдей эле болуп калат. Барбайсың, чыкпайсың, мынандайсың деп. Тиги менен дос болбойсуң деп. Мырза дагы катуу кармайт, айым дагы ошондой кылып сындырып салышы мүмкүн да. Мен айткандай болот деп атат.
Ошондо эң үйчтөр минуска түшкөндө 3 айымдан эң чоң запкыны балдар көрөт. Балдарды жумуш кылдырбай эле өтө жакшы багып коет үйчтөр. Анткени акчаны оңой табат үйчтөр, өтө акылдуу болгондуктан. Балдарына өтө кымбат буюмдарды берет. Арзан нерселерди эмес, сапаттуу, кымбат. Үйчтөрдүн эң көп досу болот, таанышы эң көп болот. Ошондуктан анын колу узун болот дагы, мектептин директору менен да сүйлөшүп коет. Бүт жерден бүтпөгөн жерлерди бүтүрө берет дагы, бала үйрөнүп эч нерсе жасабай коет. Мен апам кыйын, апам бар жокту бүтүрөт деп. Анан күйөөсү да жатып алат жөн эле иш кылбай. Аялы кыйын, даяр, бар жок ишти бүтүрө берет да. Ошо менен өспөй калат анын жанындагылар. Көрдүңүзбү? Биз камкордук жакшы деп ойлойбуз го. Камкордук кайра адамды өстүрбөй атат. Жалкоолукка алып келип атат. Үч мырза бар жокту алып келе берет. Эми мени бул түшүнөт, менин аялым мени баалайт, кол чабат деп ойлойт. Аялы жок, каалабайт, кол чаппайт. Анткени камкордук деген сүйүү эмес. Камкордук жөн эле кам үй алып келди, акча берди. Акча, үй сүйүү эмес. Үйчтөрдө сүйүү жок. Муздак болот аларчы. Ошон үчүн адамдын баардыгы сүйүү издейт. Заңгыраган 2 кабат, 3 кабат ак сарайлардын ичинде эмне үчүн үй бүлөлөр бузулуп атат? Сүйүү жок. Ошол чоң үйдүн салгандар баары бирлер менен үчтөр чоң салып эле бактылуу болом деп ойлой беришет. Бул напсисин тойгузбой эле кете берет да адам. Напсисине жеткенде артында эчтеке жок, пустота болуп калат дагы, анан сына баштайт артына. Катуу оорулар ошондо башталат, сынып кетишет да. Ошон үчүн ар ким өзүнүн напсисин тойгузбастан билим алса, анан сүйүүсүн табат, бар жоон кармайт. Эгерде биринчи сүйүүсүнө жетсе, баары кармай албайт. Анткени билим жок. Эки эле нерсени издейт баардык адам. Сүйүүнү, билимди. Билимдүү адам гана баардык нерсесин сактап калат. Жараткандан келген ырыскысын, сүйүүсүн, үй бүлөсүн баардыгын. Билими жок адамдар сүйүүсүн тапса, ал бир аз убакыттан колдон учуруп алат. Мамиле түзүштү билбейт да. Кандай ал башка табияттагы адам, анын энергиясы кандай агат, кандай иштейт, эмне жагат, эмне жакпайт эч ким изилдебейт. Дайым эле башында сүйүшкөндө жүрөм деп ойлойт. Башында сүйгөн бул иллюзия. Ал сүйүү эмес, ал эмоция эле. Жаштар сүйүшүп калышат го. Бул эмоция эле. Анын арты аябай өкүнүчтүү болуп калышы мүмкүн. Ата энесине баш бербей сүйүп аттым деген бул эмоция эле. Баары эмоция сыноодон өтө албай атпайбы? Мына адамзатка болгон сүйүү, жашоого болгон махабат, тирүүлүккө болгон махабат ушул сактайт адамдычы. Жек көрүү ошол адамдын акылынан келип чыгат, иллюзиясынан, элестен. Мен ушуга турмушка чыктым, өмүр бою жакшы жашайм деп ойлойт. Мен бул жерге окууну бүттүм, өмүр бою ушул кесиптен менин аркасынан байыйм деп ойлойт. Жок, азыр баардыгы 2 мүнөттүн ичинде өзгөрүп атат. Бүт. Адам азыр адамдын акылы гибкий болуш керек. Икемдүү, тез өзгөрүп туруш керек. Жөө жүр десе жөө жүрө калыш керек, атка мин десе атка мине калыш керек. Азыркы адам, мурда туулгандар буга ылайыксыз болуп атат. 2000 жылдан беркиси эле ылайыктуу. 2000 деген планетада доордогулар да. 1999-га чейинкисинин баары проблема атат да эмечи. Балдары менен сүйлөшө алышпайт. Такыр.